Ак Суу районундагы Ново-Вознесеновка көмөк чордонунда кубаттуулугу 6300 киловольттук чордон 10 000 киловольттук ампер трансформаторуна алмаштырылды. Бул станциядан Бозучук, Зындан, Акбулуң, Акбулак, Кайырма Арык, Жергез, Пионер, Ичке Жергез, Качыбек, Акчи, Советский, Ново-Вознесеновка айылдары электр жарыгы менен камсыз кылынат. Ново-Вознесеновка көмөк чордону былтыркы кыш айларында ашыкча жүктөө менен иштеп келген. 35-10 Ново-Вознесеновка көмөк чордонунда бұл трансформатор қыш айларында 30%-ке загруженный болгондуктан жогорку чыңалууну көтөрө албай, азыркы тапта мощностью 10 000 трансформаторду алмаштырып жатабыз. Бул көмөк чордондон Ново-Вознесеновка, Кайырма Арык, Отрадный, Зындан жана ошондой көптөгөн айылдар питание алат. Ушундай эле иштер Ысык көл районундагы бир канча айылдарда аткарылган. Бүгүнкү күндө Ысык көл облусу боюнча 6 даана трансформатор кубаттуулугу жогору чордондорго алмаштырылып, жалпы кубаттуулугу 29,7 мегавольт амперге жогорулатылды. 35-10 киловольт Ново-Вознесеновка көмөк чордонунда турабыз. Бул жерде дагы жабдыктарды алмаштырып 6300 киловольт ампер болгон трансформаторду 10 000 киловольт амперлик күчтүк трансформаторго алмаштырып жатабыз. Айта кетсек, бүгүнкү күндө кышка даярдыгыбыз толугу менен бүтүп калды деп айтсак болот. Былтыр деле свет өчкөн эмес. Өчөт эми бир маал менен борон чапкында өчөт. Андан мындай массуй өчпөйт. Балдар борон чапканда иштешет. Жайдын күнү болсо өчөт, эми чагылган болгондо өчөт. Катуу жаанда, шамалда өчөт. Анан иштешет. Балдарга рахмат. Ысык көл областы боюнча бүгүнкү күндө бардыгы болуп 57 көмөк чордон бар. Алардын баары капиталдык оңдоодон өтүп, күз-кыш айларына даярдык көрүлгөн. Пландалган ремонт иштери 2023 жылдын ноябрь айынын башында толук бүткөрүлөт. Асылбек Байриев, Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.